Эң кичине облус Талас облусу, аянты боюнча 11,4 миң километр квадрат. Калкынын саны да аз болгону 199,9 миң адам. Жалгыз чыгармасы классикага айланган жазуучу Узакбай Абдукаимов. Ал реалистик Майдан романы менен кыргыз адабиятынын классигине айланган. Чоң котормочу катары белгилүү болгон, өмүр бою ыр которгон, өзү да ыр жазган. Ал эми Ашым Жакыпбеков Айгашка жана Теңир Манас роман деген 2 гана китеп чыгарган. Романы көз өткөндөн кийин чыккан. Бирок Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ийине жеткире которгон котормочу катары белгилүү болгон. Ошентсе да булар залкар жазуучулар катары элге таанылып, көркөм адабиятыбыздын төрүнөн орун алышкан. Эң эле аз кыргыз уруусу бул Төбөй уруусу. Эң кыска мөөнөт эл башкарган Уламыштагы Кедей хан. Болгону 15 эле күн такка отурган. Ал эми 2005 жылдын 24 мартындагы элдик революциядан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынына спикер болуп 3 эле күн иштеген. Шайланган Ишембай Кадырбеков автоматтык түрдө Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу болуп бир нече саат гана иштеген. Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп эң кыска мөөнөт иштеген Азем Исабеков 2007 жылы 29 январдан 29 мартка чейин иштеген. Эң кыска өмүр сүргөн гезиттер Арият 1 эле саны чыккан. Ал эми Политика гезитинин 2 саны чыккан. Айрымдардын ырасташына караганда эң кичине киши ат башылык Акунов Таке, боюнун узундугу 1 метр 41 сантиметр. Көп жылдар партиялык советтик кызматтарда иштеген. Жолдубай Рустамбай уулу, Манас Мусаев, Позитив программасы үчүн.